Ак жеринен абакта 68 күн отурган жарандарга 500 миң сомдон компенсация төлөнсүн. Мындай чечимди 1-Май райондук соту чыгарды. Аталган каражатты төлөө милдети Ички иштер министрлиги менен Финансы министрлигинин мойнуна жүктөлгөн. Эсиңиздерде болсо, 2023-жылы селекция айылында таза суу чыкпай, буга нааразы болгон ондогон адам түштүк магистраль жолун тосуп чыккан. Андан соң милиция блогер Эртай Исхаков менен жергиликтүү тургундар Бакыт Балбаев жана Бактыбек Бекболотовду кармаган. Кийин райондук сот блогерге 50 миң сом айып салып, жергиликтүү 2 тургунду 100 күндүк коомдук жумушка кескен. Бирок Чүй облустук жана жогорку сот аларды толугу менен актаган. Мындан улам Балбаев менен Бекболотов ак жеринен абакта отурганын белгилеп, моралдык кенемте өндүрүү үчүн сотко доо арыз жазган. Алардын өтүнүчүн судья Бактыгүл Алымбекова карап, канааттандырды.